Кудайдын чакырыгы 21 октябрь. Бүгүн биз өтө маанилүү нерсе жөнүндө эстетип кетели дедик. Жазуу бул тууралуу көп айтып, эскертет. Ыйса Теңир өзү дагы айтып кеткен. Бул нерсени этибар албай унутуп коюу өтө чоң жаңылыштык болмок. Бул тууралуу бири-бирибизге дайыма эстетип туруубуз зарыл. Ыйса жакында келет. Анын келиши мына болуп калды. Аны тосуп алууга биз даярбызбы? Сергек болгула, анткени Теңириңердин кайсыл убакта келерин билбейсиңер, дейт ыйык жазуу. Дүйнө бардыгы ушинтип эле улана берчүдө жашап жатат. Ондогон жылдарга алдын ала план куруп жатышат. Сатып алуу, сатуу, үйлөнүү, ажырашуу, куруу, бузуу. Албетте Кудай берип жаткан өмүрүбүздү кубанып, жыргап жашашыбыз керек. Бирок Исанын мына келип калганын дайыма эстеп жүрүшүбүз зарыл. Дүйнө жүзүн алсак, Исанын келишине аз калганын күлөндүргөн окуялар болуп жатат. Оорулар, эпидемиялар, жер титирөөлөр, моралдык бузулуу, ишенүүчүлөрдү куугунтуктоо. Ушулардын баары акыркы күндөрдүн келип калганын белгилери. Мунун баарын Ыйса алдын ала айтып кеткен. Биз акыркы убакта жашап жатабыз. Уктабайлы, сергек бололу. Сырткы көрүнүш менен, сырткы ыйыктык менен жашаганды токтотуп, жүрөктүн акыбалын, рухтун акыбалын текшерип, даярданып турчу маал келди. Кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан, бардыгы тоо кылыш үчүн бизге көпкө чыдайт. Азыркы бар убакытты мүмкүнчүлүк катары кабыл алалы.